Александра менен күйөөсү Антон чоң үй бүлөлүү болгонду жактырышчу. Кош бойлуу Александра алгачкы жолу текшерүүгө барганда эгиз балалуу болоорун угуп аябай сүйүнгөн. Кийинки жолку текшерүүдө эгиз эмес 3 балалуу болушаарын угушкан. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Александранын курсагы тездик менен чоңоюп баштаган. Кезектеги текшерүүгө барганда 3 дагы, 4 дагы эмес 5 эгиз болоорун угуп, Александра ошол жерден катуу ыйлаган. 2013-жылы 5 аман-эсен төрөлүшкөн. Бул окуя Чех Республикасында биринчи жолу катталган. Учурда бул үй бүлөдө бактылуу Даниэль, Майкл, Алекс, Мартин жана Тереска чоңоюп келе жатат. Булак чагылган KJ.